Урматтуу калайык, урматтуу шаардыктар, урматтуу калайык, саламатсыздарбы? Биринчиден үй бүлөңүздөргө чын ден соолук, баардыгыңарга жакшылык, ийгилик, оорубагыла, аман болула, Кудай ден соолук берсин. Экинчиден мына күн сайын коронавирус кайра жайылып бартат. Бул өтө мени коопсуздандырып атат да, как жаран катары, башыман өткөн киши катары. Айланайындар, кагылайындар. Мен башыман өттү, тажрыйбаман силерге бөлүшүп коеюн. Биринчиден маска кийиш керек, сөзсүз. Масканы кай жерлерде кийиш керек? Торговый центрдин ичине киргенде, автобус, маршруткага отурганда, базарга барганда сөзсүз кийиш керек. Себеби бул элдин арасында жакын контакт болот, ошол жерде, ошондо сактайт. Экинчиден, самуу менен суу көргөн жерден эле колду жууй бериш керек. Санитайзер колдонуш керек. Той аштарга барбаш керек. Мисалы, тойго барганда 5 саат отурасың. 200-300 киши келет. Сөзсүз ичинен бири ооруйт. Ооруганда ошол жерден анан жайылат. Бат эле жайылат. Ошон үчүн токтото туруш керек. Өтүнүч. Көчөдө жүргөндө, машинеде жалгыз отурганда, үйдө эч ким оорубаса, маска тагынбай эле коюш керек. Көп базыш керек. Спорт менен займашатын аракет кылыш керек. Анан мен сиздерден суранам дагы бир жолу, мындай көңүл кош мамиле кылбагылачы. Вакцина деген проблема, вакцина деген тигиндей экен, мындай экен деген. Вакцина деген бул эмдөө. Мисалы, биз деле кышында кышкы сезонный гриппке каршы эмделип атпайбызбы, ошондой эле. Эмне Израиль 100%, 90% эмделди, алар келе сообу. Англичаниндер, Испания, Турция мына 60%, 70% эмделди, алар келе сообу. Биз эле акылдуубузбу. Казактар, өзбектер дүйнөдө 1 миллиардтан ашык эл эмделди. Өзгөчө Европа, Америка эмделди. Биз алар акылдуу, алар келе соодо, биз аябай акылдуубуз. Эмдөө бул коргонуу, сөзсүз эмдөөнү алыш керек. Мына Синофарм менен Спутник бул экөөнү международный организация ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения кабыл алган, эмделген. Анан кайдагы хайптарга, калптарга ишене бербегилечи интернеттеги. Эмдөө бул өтө маанилүү нерсе, эмделиш керек, срочно эмделиш керек. Ал сактайт сизди, үй бүлөңүздү. Эмде мамлекеттен бекер эмделип аткандан кийин эмделе бергиле да кийин эмделбей калып үй бүлөңөр менен ооруп, мына көчөгүнү бирөө айтып атат, Москвадан 15-inde эмделип келдим деп. Эмделгенден кийин бир 30-40 күндүк убакыт керек ал организмге тиги вакцина кирип коргонуучу функциясын аткарган сайын. Бүгүн эмделдим, эртең оорубайм деген шарт жок. Ал бир кичине 30 күндүк, 40 күндүк өткөндөн кийин анан организмге кирип корголуп, андан кийин анан эметет. Мына байкуш ошо эмделип келдим эле деп ал ойлогон да эми врачтарды айтып коюш керек эле да, эмделгенден кийин бир 30-40 күн соктолуп тура тургула деп. Мына 3 миңден 4 балама 12 миң сом төлөдүм дейт. Ой, бир эмделип койгулачы бекер. Келечекте оорубай 15-20 миңерди коротпой, анын ордуна бир торпак алып уялып аласыңар. Эми кичине угуп койгула да врачтарды, урматтуу айланайын туугандар, кыргыздар, кагылайындарым, туугандарым. Эмделиш керек, ал келечекте болбогон ооруп аткан оорубай каласыңар да, Кудай буйрса. Анан баарын акчанын баары ушул эмге кетип калып атпайбы? Эмеге ооруп калсаңар дарыга кетип. Ошон үчүн угуп койгулачы мындай эми. Бул мисалы мен таң калып атам да, врачтар 45 врач, 40 күндө 4төн 30дан 40тан врач ооруп атат. Эми жиниң келип атат ушуларгачы, уят эми урматтуу врачтар. Эмделбейсиңерби? Милиция эмделиш керек, мугалимдер, врачтар эмделиш керек. Эмделбейсиңер, жумуштан кеткиле анда. Силер деген элдин коопсуздугун коргоп атпайсыңарбы? Бардыгын контактировать эткен милиция, врач, мугалим болуп атпайбы? Массовый түрдө контакт кылган. Анан силер ишенбей, эмделбей атсаңар, анан кимге ишенет? Кээ бир врачтар айтып атат, ай кереги жок анда мындай. Но анда кеткиле анда, иштебегиле, эл менен контакт курган 3 ушул категорияны заставлять этиш керек да. Милицияны, врачтарды, мугалимдерди уже контактировать этиш керек. Кечиресиңер, вакцинировать этиш керек. Вакцина албайбы? Давай анда жумуштан бошосун. Уят деми, ушу эл менен иштегендер кичине эме кылышыңар керек да. Жаман көрсөңөр көрө бергиле. Күйгөндөн айтам деми. Эл менен контактировать этип аткан бүткүл мамлекеттик кызматкерлер вакцинадан өтүш керек. Эми врач, интересный врач ооруп атса, эми ошол уятта. Мен көлдө жүргөндө айткам губернатор болуп. Кайсыл больницадан врач ооруп калды деген дукчу болсом, ошон главврач жумуштан кетиш керек.
убеждать этип эми ошол врачтарды эми уят эми ушулчу мен жаман көрбөгүлөчү эми врачтар эми силер эгер ишенбей ушул билим алган силер ушулар ишенбей атсаңар анан биз кантип ишенебиз эми эң биринчи очередь эми дүйнөдө эми ойлосоңор Америка, Европа, Израилдин врачтары келесообу эми урматтуу калайык, урматтуу туугандар эми пожалуйста эми өтүнүч эми вакцинадан өткүлөчү врачтар, мугалимдер, милициялар, погранслужбада иштегендер. Кимден коркуп атасыңар? Баарыңар билимиңер, дипломуңар бар. Элди азапка салбай. Силер элге жугузуп атпайсыңар, эми менен контакт силерден кетип атпайбы? Эми эл кой элем, биз коем биз эми болуп турам, окуп алып турбуз. Силер эми билимдүүсүңөр да. Ошон үчүн тез аранын ичинде азыр ушундайга барып, компьютерный клубдарды жабыш керек Кыргызстан территориясынын ичинде. Балдар деген носитель болуп атат азыр, ылдый түшүп атат дейт жана индийский штамм. Компьютер клубдары жабыш керек бир айга, хотя бы 15-20 күнгө. Ошолор үйгө ташып атат да бири-биринен жогузуп. Эми айтса эле жаман көрөсүңөр. Үйдөгү бала ооруп калса эртең эмне болот эми? Мен убагында мен мектептерди ачпайм, корком десем мени шылдыңдадыңар эле. Компьютерный клубдарды жапкыла, урматтуу чечим кабыл алгандар, компьютерный клубдарды жабыш керек, антпесе болбойт. Жугузат ал азыр источник эң негизгиси жаштарга түшсө, это компьютерный клубдун ээлери өзүңөр эле жаба турлачы бир 15-20 күнгө. Өтүнүч, пожалуйста. Элдин ден соолугун ойлоп койгулачы. Рахмат сиздерге.